Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан базар жоқ каналы. Бүгін 27 ноябрь 2023 жыл мен сіздерге Алатау қонышынан берік сатылушы үй көргізмекшімін. Бірінші болып бару жолын түсіндірейін. Мен тұрған жер туғандар Алатаудың негізгі көшесі Алатау көшесі жана Қаралма көшесінің кесілішінде тұрам. Сіздер ошол жерден өйді қарай берсе жүрсеңіздер, сол тарапта Қаралма көшесі 23-ші дәректе сатылушы үй жайғашқан. Бұдан бұл көшеден туғандар шардың көшбасына қарай бір автобус жана маршруткалар жүрөт туғандар. 42-ші автобус, 820-ші маршрутка, 248-ші маршрутка, 173-ші маршруткалар ушул тараптан жүрөт. Так, тағы эмне маалымат? Эми калган маалыматты мен үйгө жетип берейин. Ушул Каралма көчөсүнөн эле өйдө карай, жолдун өйдө карай басасыздар туғандар. Мынакей туғандар келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калып, бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү дарек Алатау 1 Қаралма көчөсү 23-чү үй болуп калат тугандар. Үйдүн көчө тарабы түштүк чегара бул жерден башталат. Забор, эскалатор болгон, калиткасы, пульт менен ачылып чалган ондай дарбаза жана эле түндүк чегара бул жерге чейин болуп калат. Жолдорго мондай шебен төшөлгөн. Чоң мына Алатау эң негизги көчөсүнө дагы жакын болуп калат. Ал жерден маршрутка, автобустар шаардын бурчуна жүрөт. Бул Алатау конушу өзү деле тугандар Бишкек шаарынын Ленин районуна караштуу болуп калат тугандар. Так, дагы эмне маалыматы? Электр энергиясы бар, суу бар экен. Газ, природный газ бар мынакей тугандар. Отопление, газы, котел менен чыгылган отопление, батареялар жана теплый пол. И андан ары эми силерге ички тарабын көргөзөйүн. Мынакей көчө тарапына эле мындай бурчаткалар коюлуп жасалган тугандар. Бул мынакей коросу. Коросу ал тарабы мындай бурчатка, ал жагында машина койгонго жайы жана арты тарабында огород деле бар. Огород арты тарабындагы участокко сиздер үйдүн ички тарабынан деле коридор менен и үйдүн бул тарабы менен дагы өтсөңүздөр болот. Үй 280 квадрат метр. Толук түрдө бышкан кирпич менен бүтүрүлүп, тышкы тарабына утеплетилип, анын тышкы тарабына кей мындай травертин сыртынан коюлган. И мол фундаментин деле тугандар мындай сыртынан жасаган таштары даяр экен. Аны орнотуу керек. Мынакей үйүбүздүн батыш тарабынан көрүнүшү. Бул жагында балкон мынакей экинчи этажында. Эң эле түштүк чегарасы бул жага чейин. Анан бул тараптан да арткалыкка өткөн жайы бар жана кошуна болгон чегарада мына ушунча аралык бар экен тугандар. Андан ары эми сиздерге тугандар үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Мынакей бул жакта үйүбүздүн негизги кирүүчү эшиги көрүп темирден болгон эшик орнотулган. Мынакей бул үйүбүздүн кире бериши, прихожкасы тугандар. Көрүп турсаңыздар ремонт түзөтсөк, бул жакта чоң бөлмө, кухня жана холл. И киргенде эле сол тарапта бул жерде мынакей душ, ажаткана. Көрүп турсаңыздар ремонт, балдар кафель, батыштагы форточка орнотулган. И андан ары мынакей бул жерге кирсек, кухня студийный деп коет беле, мындай зал, холл менен кухня бир. Алды тарабы кафель жана теплый пол бар. Бул тарабы кафель экен, монун ары жагы ламинат. Чыгыштардан чоң мындай панорамный виддеги бийик терезе. Долдар көрүп турсаңыздар обой, люстралар, мындай кухонный мебелдер. Мынакей тугандар. И отопление батареялары дагы бар экен. Теплый пол дагы бар экен. Газовый плита, раковинадан суу чыгарылган тугандар. И андан ары ошол жерден оң тарапка чыксак, мындай чоң коридор. Бул коридордон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз тугандар. Мынакей бул жакта залы жайгашкан. Чыгыш тарабынан катарынан 2 терезе. Дуалдар көрүп турсаңыздар обой мынакей тугандар. И андан ары текч, бул жакта текчтин жагы мындай чакан кладовка. Оң тарапта бул эшиктен кирсек, мынакей бир спальный бөлмө. Түштүк тарабынан терезе тугандар, мынакей көрүп турсаңыздар ремонт. Полдор ламинат, мындай мебелдер. И андан ары бул жактан үйдүн чыгыштарындагы мынакей огородко
мындай чокунанын жайына погребке чыгып кетсеңиздер болот. Ал бул жерде мындай бир бөлмө, балдар бөлмөсүн койсоңуздар эле болот экен мынакей. Балдарабай подлокотничный чыгыш тараптан терезе орнотулган. Ушундай көрүп турасыздардай ремонт. И жана айткандай отопление газовый мындай котел менен үйдү жылытат. Итальянский ушундай котел экен туугандар. Так, мына бул экинчи этажга кеткен тепкичтер. Экинчи этажга кеткен тепкичтер. Экинчи этаж мынакей ажаткана душ ванна, андан сырткары 4 бөлмөдөн турат. Экинчи этаждын азыркыча бир бөлмөсү ремонту бүтүрүлгөн, калганыкы мынакей шпаклевка туугандар дубалдары, терезелери коюлган, электропроводдор тартылган, гипсокартондон монитор орнотулуптур. Анан өзүңүздөрдүн вкусуңуздар менен каалагандай обой же болбосо башка ремонт кылсаңыздар болот. Бул экинчи этаждын бир бөлмөсү бүтүрүлгөн мынакей. Бул да бир спальня бөлмө экен жана бул жерден балконго чыгып кете аласыз туугандар. Мынакей балкон көчө тараптан орнотулган, бул жерден район кенен көрүнөт. Так. Андан ары эми сиздерге короосуна чыгып калган маалыматты бир чекеден берейин. Андан ары мынакей бул эшик менен үйдүн сырткы тарабына чыгасыздар. Оң тарапта очогун ачып расчет алынган жер. Ал жагында склад жана погреб. Казандары даяр экен туугандар очоктун. Бул жагы очок, ал жагы погреб, склад туугандар. Стенасы пескоблоктон болгон. Мына үйдүн чыгыштарында ушунча да бош жери. Жер жемиш эгестерби, бак эгестерби, бассейн куруп коесуздарбы туугандар. Эң эле чыгыш чегара мына бул шиферден болгон заборго чейин болуп калат. Так, дагы эмне маалыматы? Мына бул үйүбүздүн чыгыш тарабынан көрүнүшчү. Так, басы туугандар бул үйдүн $165,000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсин номери экранда жана описанияда эси тил деп жазылып турат. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүүлөр болот. Достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар туугандар. Анда эмес менен коштошом. Кийинки жашка чейин саламатта калыңыздар.